Өлкөбүздө ушул жылдын сентябрь айында 3-чү жолку өткөзүлүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында жолугушуу иш-чарасы болуп өттү. Жолугушууга көчмөндөр оюнунун уюштуруучулардан атайын өкүлдөр келип, университеттин профессордук окутуучулар курамы менен жана студенттер менен жолугушуп, кеңири маек курушту. Бул тууралуу кийинки сюжетте көрө аласыздар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну 2014-жылы тарыхта биринчи ирет жаңы долбоор катары ишке ашырылып, 2 жылда бирден Кыргызстанда өткөзүлүп келет. Аталган иш-чаранын негизги урааны күч биримдиги, рух биримдиги. Иш-чарада алгач университеттин ректору Канбек Исаков сөз сүйлөп, дүйнөлүк көчмөндөр оюну Кыргызстан үчүн чоң мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Келген коноктордун негизги максаты салтка айланып калган бул иш-чарага ыктыярчы катары көмөктөшүүгө студенттерди чакыруу болуп эсептелет. Буга чейин өткөзүлүп келген көчмөндөр оюндарында да Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамааты активдүү катышып келген. Көчмөндөр оюндарында ыктыярчылар биринчи көчмөндөр оюндары бул 1000 ыктыярчы катышкан. Бул жалпысынан эсептеп атабыз да биз. Жанагы ачылышында катышкандар, ошол көчмөндөр учурунда жанагы конокторду жандап жүргөн, ушундай эле ошол месттин жер локацияларда иштеген бардык биригип бул 1000 болгон. Экинчи көчмөндөр оюндарында болсо, экинчи көчмөндөр 1700 болду. Эмне үчүн 1700 да? Жанагы бияктан дагы барышты, бардык жактан келишти. 1000 комузчуну көрдүңүздөр да жана видеороликтер. Бул адамдар бардык ыктыярчылык негизде иштеп беришкен. Ал адамдар үчүн эч ким акча төлөп берген жок. Бардык тең бекер катышып беришти бул 1000 адам. Андан сырткары ачылышында 500 адам иштешти. 500 адам, 500 студент барып күн-түн дебей жанагы шаарда болсо, Бишкекте болсо бир жай бою даярдык кылып чыгышты. Бүт жумуштарынан бардык нерсесин таштап, ушул даярдады, ачылышка даярданушу минимум бир ай, 2 ай даярданыш керек экен. Ал ошол жагында ыктыярчылар. Андан сырткары спорт, маданияттан келген конокторду жандап жүргөн котормочу, гид, жардамчы волонтерлор жүрүштү. Андан сырткары жергиликтүү иштеп жүргөн ыктыярчылар болду. Иш-чаранын экинчи бөлүгү университеттин профессордук окутуучулук курамы менен болгон тегерек столдо болду. Анда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча талкуу жүргүзүлүп, катышуучулар алымча кошумчаларды киргизүү боюнча сунуш пикирлерин айтышты.